Бұл заманның талабы болып қалды да. Біз бәрі бір 50 жылда ел жаңы, 100 жылда жер жаңы деп қойдық қой. Біз білім беру мына 34-35 жыл болып перестройкадан кейін. Bir özünçe bir minus plus жақтарын аңдап білініп қалды. Естірден алған системамен келетабыз да. Бірақ біз еме чегараларымыз ашылды. Біздің оқушыларымыз барды келе Россияға барып оқимын деп қалды. Азыр кімнен сұрасаңыз шет өлкеге барып оқимын дейді. Европаға барам дейді, Азияға барам дейді, Америкаға барам дейді. Мемлекеттің функциясы ошол баршыларға, ошол барған жеріндегі документ қабылдады, аттестат деп қоямыз ғой біз, аттестатты. Ошол талап бар. 12 жылдық мектеп орта білім беруші білім алды деген аттестат керек. Егер андай болбосо, ал мамлекетке киргенменен ал жерде кирүү экзаменине киргизбейт. Эми ошону туура түшүнгөн өлкөлөр бар. Мисалы үчүн Кытай 1,5 миллиард ел жашайт. Алар эч ойлонбостон туруп 12 жылга өтүп кеткен. Мынтип талкуулаган да эмес, элге да салган эмес. Алар экономикалык жактан өспүрүмдөрдүн умтулуусун байкаган. Алар батышка барып окуп, батыштын технологиясын алып келип, мамлекетти оңдойбуз деген атуулук сапаттары балар көп болгон. Себеби Кытай өтө жакырчылыкта жашаган. Биз эсирден бөлүнгөнүбүз менен эсирде биз Кытайдан бир 10 эсе, 20 эсе жакшы жашаганбыз. Курсагыбыз ток болчу, кийим бүтүн, жумуш бар. Эч ким мындай көчөдө калган эмес да. Эми Кытайда тескерисинче андай болгон эмес. Ошондуктан ар бир кытайлык кичине окуйм деген бала анан Кытайдын окуу жайларынан сырткары батыштын окуу жайларына кетүүнү каалаган. Ошого барганда биринчи проблемасы ушул 10 жылдык болгон. Орто билимди баягы аттестаты. Аны байкагандан кийин Кытай мамлекети дал 12 жылдыкка өтүп кеткен баллон системасына. Экинчиси Индия. Алдагы 1,5 миллиард ел бар. Алар дагы ошол 12 жылдык окуп өткөн. Бирок ойлогонбуз, каста неприкасаемдик деген бар айылда. Индиянын жарымы окубайт, көчөлөрдө жашап, көчөлөрдө өмүр өткөндөр бар. Мындай курсагы тогузса болду деген. Бирок ал коомдун негизги өзөгүн түзчү, мамлекеттин байлыгын түзчү кадрларды окутуш керек болуп атпайбы? Бу окутканда дагы жана ички резерв менен эмес, дүйнөдө кантип окуп атат. Анан эми ООНдун Бириккен Улуттар уюму дегенибиз бар да, биз дагы ошонун мүчөсүбүз, 200'ün төгөрөгүндө мүчөсү бар да. Ошол бул маселелерди ачык сүйлөшүп отуруп, анан акырында негизги багыттарды колдогон. Ошолордун бири баллон деп Италия, Европада алынган система бул 12 жылдык болуш керек деген. Бул медициналык жактан да каралган, анан негизинен жакшы кесипкөй болуш үчүн 12 жылдык билимди албаса болбойт экен. Эми бул деген сөз баары эле 12 жыл окуп кетсин деген жери жок. Алар Америкада деле, Батышта деле, Кытайда деле милдеттүү 12 жыл окубайт, 10 жыл окуйт. Мисалы үчүн Түркияда 5 жыл эле окушу, 5-класс эле. Анан кийин иштейт эле. Демек бизде тандоо бар да. Эгер биз окуучу чындап билим алып, өнөрдү башкача Батыштагыдай жаңы технологиядан кеч калбай тургандай үйрөнөм десе, анда дүйнөлүк системада окуган университеттерге кириш үчүн биз документин даярдап бериш керек. Билимди го алар өздөрү алат. Балким окутпасак деле үйрөнүп алышы мүмкүн. Бирок мамлекет билим берүү министрлиги бар, билим берет, берип атат. Бирок билим алуу ал баланын өзүнүн, ата эненин милдети, коомчулуктун милдети. Сапаттуу билим алып атабы, сапатсыз билим алып атабы. Демек, билим бердик, билимди бала алды. Эми каалаган өлкөсү барып кирейин десе, документ 12 жылдык болсо эле, биз балдардын алда карыздан кутулган болуп эсептелебиз да. Бул эми кээ бир ата энеге жакпашы мүмкүн. Балам 12 жыл окуйбу, мында окубасын, 10 жыл окусун, ал мыйзамда ал мүмкүнчүлүктөрдү
киргизсе болот. Бирок эми биз ошол 18ге чыкса окута берсек, кыргыздар балакатка чыгып деп эркек балага 12 жашта мүмкүнчүлүк беришкен. Манас 12 жашында дүйнөнү басып алам деп чыккан адамда. Бизде 18ге чыкса окубайлы, окудум деп жалган аттестат алганда көбөйүп кетпейби азыр? Аттестат деп мектепте чындап билим албай алгандар бар да эми. Бирок эми 12 жылдык билим керек экенин түшүнгөн балдар да көп бизде, окуучулар, кыздар да көп. Себеби дүйнөдөгү 8 миллиардтын ичине кирем деген жигиттер, кыздарга биз жол ачып беришибиз керек да. Калгандарга кийин сырттан окуп алат, кечки окуусу бар, курстар бар. Алар өнөр алыш керек да. Өнөрдү балким 5-класстан баштап кошумча үйрөнө башташ керек. Балким 10-класстан баштап үйрөнүш керек. Ошондуктан бул талаша турган маселе эмес. Бул ар бир кыргызстандыктын баласы үчүн кыла турган жакшылыгы. Баламды бир эле Россияга барып эле окуй берсек, мына азыр Россияга көбүз окуубуз келбей калды. Мен деле максатым Москвада окуш эле. Бүгүн мен балдарды Москвада оку деп айта албайм. Себеби Москвадагы система бизге окшош. Тынчтык болуш керек, шарт болуш керек. Ошондуктан биз балдарыбызды окутабыз деп тынч өлкөлөргө, жайма-жай жашап аткан, кечке билимди эңсеген, китепканасы жанында, лабораториясы жанында ошондой өлкөлөрдүн бюджеттери бар да, бекерди окутчу. Ошого биз жок дегенде аттестатын жасап берели деген ойдабыз. Сапаттуу билим деп калдыңыз. Ошол эле учурда бул жаңы системага көчүүнүн дагы башкы максаттарынын бири ошол мектептеги билим берүүнүн сапатын өзгөртүү жөнүндө болуп атпайбы? Себеби дегенде мына бүгүнкү мектептеги алып аткан билим бүгүнкү жашоого жараксыз деген сын пикирлер да көп айтылып атпайбы? Туура, эми баары эле жараксыз дегенде туура эмес. Мисалы үчүн математикадан баштайлы. Биз ошол эпкиликтин маалдагы санды санга кошушубуз керек, көбөйтүүнү үйрөнүшүбүз керек, анан бөлчөктөрдү үйрөнүш керек. Ушинтип келет да, туурабы? Физикадан деле ошондой. Архимеддин закондору ушинтип келет, химия деле ошондой. Биз Менделеевдин таблицасы дегендей таблицаларды жатташыбыз керек, биологияда бүт процесстерди карашыбыз керек. Эми тарых ал башканы айтат. Анан мен коомдук илимдер жөнүндө сүйлөйм. Ошондуктан ал нерселер баары ачыкча болуп калбайт. Бирок жаңы баскычта сапат көтөрүлдү дегенде биз ошолорду 5ке билишибиз керек. Ылдыйкы баягы 4-класска чейинки билимди биз 5ке билишибиз керек. Ал көп деле өзгөрбөйт го деп ойлойм. Андан кийинки кесипке багыттаган, илимге багыттаган, мындай баланын өзгөчөлүгүн эсепке алган эмелер бар да, мындай тажрыйбалар. Ошолорду кошушка туура келет. Аларда биз ойлоп табышыбыздын кереги жок, велосипеддин кереги жок. Аны биздин окумуштуулардын күчү жетет. Окумуштуулар, илимдин кандидаттары, докторлор, академиктерибиз көп. Кичи темаларны баягы чет өлкөдөгүдөй финансыланса, алар ошол чет өлкөдөгү же Кыргызстандын өзгөчөлүгү менен эсептелген сапатты жөнөкөй кылып киргизип берет. Сапат десе эле биз мына перестройкадан мурдараак Андрей Калмагаров деген академиктин теориясына кирип кеткенбиз. Көптүктөр теориясы деп балдар түшүнбөгөн нерсе жаттатып, вектордук түшүнүктеп, мурда тригонометриянын жөнөкөй түшүнчү элек. Мына тоонун чокусун кантип эсептейбиз дегенде айтчу элек, мынтип туруп бурчун өлчөп туруп, мына тоонун түбүнө чейин эсептеп бурчту билсек, бийиктигин таап берчүбүз. Же ошондой эле мына трапеция окшогон үйдүн аянтын табыш, же болбосо Ломоносов университетинин баягы чокусуна чейинки канча дегендерчи. Ушундай практикалык маанилери менимче кичине Андрей Калмогоровдон кийин бизди теорияга буруп кетти дагы. Мунун таасири анан химияга да кетти, физикага да кетти, тарыхка да кетип калды. Анан бүгүн келип биз даяр болбой калган үчүн бизге күндө илим тез өзгөрүп атат. Биз айтыны кууп жетпей калдык деген сөздөр болуп атпайбы? Эгерде биз ошону үзгүлтүксүз келе бергенде, биз айтыны биз дайым алдына өтүп турат элек.
Азыр Кыргызстанда айтиде артта калганыбыз туура. Бизде азыр программа иштеп чыгуу боюнча биз артта калган өлкөлөрдүн бирибиз, мактанабыз. Бирок мактанган менен мына коңшулук Казакстанда Астана кап деген бар Астанада. Ошондой Астана капта Бишкек кап же Кыргыз кап дегенибиз азырынча жакшы иштей элек. Анан чоң программаларды бизге адаптация кылчу өткөргүчтөр дагы билим жетишпей, жаңы силер айткан сапат. Бул сапаттуу билимден эмес. Бул сапаттуу баягы ыкманы албаганыбыздан болуп калды. Балдарыбыз билимди ала бермек, мугалимдерибиз окута бермек. Мугалим бир жолу окута албай калышы мүмкүн, эки жолу. Сен кошумча китептерди карайт, мугалим ал изилдөөчү, илимпоз ал. Ошондон бул биздин Кыргызстандын байлыгы кандайдыр, кайсы сапаттуу билим болсо да Кыргызстанда ресурс бар. Буга эч капа болбош керек. Финансылык ресурс да бар, адам ресурсу да бар, анан коомдун дагы ресурсу бар. Негизгиси каалоосу бар. Баары баламды Америка окутам дейт. Баары баламды Германия окутам дейт. Сезип калышты. Аяктан бүтүп келгендер жанагындай тез өзгөрүүгө, ушу мен башкасын айтпайын, айтыга жакыныраак болгонум үчүн айтайынчы. Айтыны кууп жеткенге ошол жактан окуп келсе гана жарайт экен деген түшүнүк пайда болуп калды. Бизде айты боюнча диплом берген менен ал диплом эч нерсе бербей атат да. Ошол. Пиза эл аралык сынагына Кыргызстан 2 жолу катышты. 2 жолу тең ошол тизменин эң артында калды. Мына ушул кемчилиги артта калгандык сиздин оюңузча бул ошол жана мазмундун сапатынан болуп атабы же ошо билим берүү ыкмаларынын сапатынын начардыгынан болуп атабы? Китеп жок деп коюшат, китеп деле бар. Каалоо жок дейт, каалоо деле бар. Мунун баягы методология жагынан кичине баягы жөнөкөй мен Новосибирск университетте ошол жылда стажировка окугам менен иштегенбиз, аспирантурада окудук. Ошонон билем да. Кайталоо менен эле жеңет бар жоктусу. Демек атыны писа дейбизби же башка дейбизби, ал баягы эле билим. Бирок анын баягы системасы кичине башкачараак да. Ал мындай азыркы доорго багытталган багыттар. Ошондуктан аны мындай бизде мен сапат жетпей калат же билим жетпей калат деген ишенбейм. Аны мугалимибиз деле тез эле үйрөнүп алат. Курстар бар азыр. Эми жакшы болуп атат. Мына бул методология менен биринчи пилоттук мектептерди министрлик айтып, мына жерден ушул боюнча пилоттук мектеп бул жакшы метод. Биринчи 2372 мектептин баарын эле киргизип баштап өнүктүрө албайбыз да. Ошондуктан ар бир райондордо, областтарда баягы ушул ыкмага жакыныраак мектептер бар азыр. Ошолорду өтө жакшы үйрөтүп алыш керек да. Чыгып туруп Сармерден айткандай айтыш керек да. Манас айткандай айтыш керек. Комуз четкендей чертиш керек муну. Бул ошол балдардын өзгөчөлүгүнө жөнөкөй булардын баары. Муну көптөр татаалдаштырбаш керек. Бизде татаалдаштырып коюшту. Коркутуп да коюшту окшойт кичине. Ал менимче бул убактылуу ашуу мындан тез эле ашып кетет. Мына жана билим берүүнүн мазмунун жаңылоо деген сөз болуп атканда, өзү ашарайчы. Могул билим берүүдөгү компетенттүүлүктөрдү, мисалы үчүн Кыргызстанда ашып кетсе 5-6 компетенттүүлүк каралган жана мамлекеттик стандарттарчы. Ал эми ошол алдыга кеткен өлкөлөрдө карап көрсөңүз, аларда 10дон ашык компетенттүүлүктөр бар экен. Анын арасында мисалы үчүн ошол Шотландияда же башка бир өлкөлөрдө карасаңыз, мына стресске бекем болуу деген компонент көндүмгө тарбиялашат экен. Экологиялык мындай тарбиядагы өтө бир чоң компоненттердин бирине кирет экен да. Мына ошол жагынан дагы азыркы билим берүүдөгү компетенттүүлүктөрдү дагы бир сыйра кайра карап чыгуунун зарылдыгы бар окшойт. Эми бул чынында ата энелердин дагы функциясына кирет бул нерсе. Үйдө балага сүйүү пайда кылыш керек, билим болгончо. Математика болгон, физика, химия, биология бардыгына. Анан кечке мультфильм көрүп же TikTok карап отурганга эмес, балдарды эртеңки күнү чоңойгондон кийин артта калбай турган кесип алыш үчүн балдарды ата эне күнү түнү багытташ керек да. Күнү түнү ошол сиз айткан маселелерди түшүндүрүп койсо, бала ал мындай чын жүрөктөн окуса,
ага татаал болбойт. Анан жаңы компетенттүүлүк деген жакшы. Аларды карап көрүп өзгөртсө болот. Бирок баары келип эле баланын жүрөгүнө кирсе, ошол компетенттүүлүктөр жашап кетет да. Менимче азыр балдар сиз кааласаңар, каалабасаңар компьютерди иштегиз келип калды. Өзү ноутбук алып бер, эми кичине мына азыр соцсеттерде ойноп отурушат эми жаңы планшеттер мененче. Бул да калат. Калат ал ойноп, себеби акырындык менен планшеттерде деле мына интернетте дүйнөдөгү окумуштуулар да карап турат. Бүт эле адамзатты мындай оонатып коеюн деп, кыйратып коеюн дебейт экен да. Ошол эле билгизбей массаж берет. Массаж берип туруп өзгөртөт. Бирок муну ата-эне аны өзү жолго салыш керек. Анан кийин ошол мектептеги предметтерге жөлөк болчу баягы жагдайлар бар. Ошолорду жаңы компетенттүүлүк дегенде ата-эне бир жагын мойнуна алыш керек да. Бизде азыр ата-эне билим берүү министрлиги бар, облоно, районо деген структура бар, өкмөт бар деп отуруп алды да. Билим алуу дегенди мындай бир өтө мындай олутту карабай мойнуга албай атат ата-эне. Бала да мойнуга албай атат. Мага билим берет дейт. Билим берүү министрлиги. Мейли боло берсин. Билим алуу деген биз мамлекеттин жүгүнү жеңилдетишибиз керек да. Мен үйдө отура берсем, министрлик келип билим берип, анын мугалим келип мен билим берип кете берсе, мен аны бышыктабасам, компетенттүүлүк деген ошолор да. Мен берген билимди мен бышыкташым керек, жүрөгүмө киргизишим керек, мен мамлекетимди оңдошум керек, акырында дүйнөнү оңдошум керек. 8 миллиардтын бир бөлүгүбүз да биз 7 миллион болгонубуз менен. Бир учурларда эгерде кыргыздар көп кыйратып өлтүрбөгөндө, согуш көп болгондо, балким биз эң көп сандагы улуту бар эл болмокпуз. Бизде эски эл аз, ошон үчүн эми биздин генофонддо кыргыздардыкы бүт жаңы нерсени тез кабыл алат. Мына мен азыр силердин козгоп аткан маселе, билим берүү министрлигинин козгогон маселелери менимче көп деле кеч калган жок, бирок секундтар кеч калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн эл журтка биздин мына негизги армиябыз мугалимдер. Ушул силер берген суроолордун баарына биздин мугалимдер кызыгат. Ушуга мисалы үчүн семинар түрүндө кандайдыр башка формалар менен акимчилик, айыл өкмөт, акча жок, министрлик семинар өтө албайт деген суроолор болушу мүмкүн. Баарыга жетпейт деп, туура жетпейт. Бул чоң проекттерди эл аралык уюмдардын баарыга жеткизе албайт. Алар пилот гана жетип, пилоттук. Бирок биздин ошо жергиликтүү бийликтердин да милдети экенин түшүндүрүшүбүз керек да. Бул 12 жылдык айыл өкмөтүнүн жетекчисинин милдети, акимдин милдети, губернатордун милдети. Себеби анын продукциясы эл продукциясы конкуренцияга жарабай калып атпайбы? Америка бар окуп өтпөй калып атат, Испания бар өтпөйт. Эми баары айтып берет, Малайзия, Сингапурду. Мен аны айткан жокмун атайын. Кечээ мен соцсеттерди карасам бүт эле ошо басталат. Акыркы учурда Малайзия, Сингапур көп сүйлөнбөй калбадыбы? Алардан башкалар деле бар. Бүт мамлекет бар. Эч жогунда Кытай. Кытайга барып мына содагерлер барып атат. Жаш балдар, мына балдар бакчада кандай үйрөндү? Балдар бакчада биздин 11 класстын билиминден жогорураак билген, мына IT технологиясы билген окуучулар чыгып калды. Өнөрлөргө үйрөнгөндөр дагы силер мына соцсеттерден эле көрүп жүрөсүңөрбү? Мына бизде ашмозчулукка үйрөнүш үчүн орто мектеп бүтүп алып, анан кийин кулинарный училищеге кирип, анан дагы бир нерсе кылып барсак уже пенсияга чыгайын деп калабыз. А Кытайда мына көрүп атасыңар да, 3 жашар детсадта форманы кийгизип коюп, ашмозчунун формасын кийгизип коюп, мына компетенттүүлүктүн бир формасы ошол кетип баратат. Түркияга барсаңыз, айда мен жакында эле ошондой бир борборуна бардым. Мына жайындасын, кичи мурда. Ошол жерде инновационный центр деп коелу да, инновационный центр бизде деле болуп атпайбы? Ошол жерде баягы врачтардын формасын кийген жаш кыздар, балдар жүрөт. Ушундай олуттуу врачтыктын, медсестралыктын ролдорун аткарчу жаш балдар жүрөт. Ошонун бир нерселерди үйрөнүп атышат да. Бизде ушул билим берүүдөгү, компетенттүүлүктөгү чечилбей келаткан маселелердин бири
практикадан алыстап калган деген жери бар. Муну практикадан алыстап калсам, жок, биз мындай беребиз, водительдик беребиз, швеяны беребиз деп бул жагына кетип калбашыбыз керек да. Баарынан бирдей бериш керек. Дүйнөдө кайсы нерсеге умтулуп атат, ошону аныктаган биздин мына академия образования дегенибиз кез келе Макаренкону көчүрүп отура бербей, хватит Макаренкону жаза бергенде. Өтүш керек, бүгүнкү турмушту жазыш керек. Бул академиктер да ошол ишти кылыш керек да. Каякта бир асманды жаза беришет, 10дан доктор чыгардык, кандидат чыгардык. Бүгүн учебник жазып берген бир академик доктор мага айтып бергилечи. Жарай турган учебник жазылган. Ушу бала ошону өзүнүн баласыга, ошону өзү ошону окуп отуруп, вундеркинд болуп же бир академик болуп чыга турган даярдайлап, эсир канчалаган окумуштуулар мунун үстүнөн иштеген. Калгандары алардын туундулары, производные. Алар ушинтип эле кандидат чыгарып, доктор чыгарып жашай берем деген болбой калды бүгүнчү. Дооронбек Садырбай айткандай, Аксакал айткандай, Раматов болбой калды. Буга өтүш керек. Биз жүктү билим берүү министрлигине жүктөп коюп отура бербеш керек. Сынап коюп, жарайбы экен, жарабайбы экен. Бул кандай сүйлөп атат, сүйлөбөт. Жардамыңды бер, бар. Эмнеге 2272 мектеп болсо, 5000 кандидат докторубуз болсо, бар. Ал эпизодика аты коюлганда барбаш керек. Ал жаңы компетенттүүлүктү булар өзүнүн диссертациясын үйрөткөн барбаш керек айырга барып алып. Бул деп меникин аякта колдонуп атат, биякта колдонуп атат. Кайсы окумуштуу Кыргызстандыкын дүйнөдө колдонду десе мен жооп бере албаймын. Мен ар жерге барсам суроо беришет да. Кыргызстандын кайсы илимпоздун бир Эркин Адыловду айтып калабыз. Алдагы Америкадан бүткөн, Лондондо окуган, IT боюнча Бихабио деген миллиардер фирмасы бар. Башка жок болуп атпайбы? Анан эми кимди айтайлы эми? Дордойду айтайлыбы? Ойлоп таптык деп. Анда канча экономисттер, докторлор бар, академик бар. Ушу Дордойду ошону өнүктүрүп бердиби? Андай болбойт да, адам ресурсу. Жаңы компетенттүүлүк дегенде буюрса академия образования ушу менен иштеш керек. Муну азыр биз мынабысы мындай, анабысы мындай деп ката кетпей, биз эми ал боюнча кесип кое эмеспиз. Алар кагаздаарын өзгөртүш керек. Мен жаман көрсө жаман көрүшсүн. Мен муну канча 30-40 жылдан бери айтам мына академиянын окумуштууларга. Жетет эми Тынч океан изилдеш, космос изилдеш. Лунокодко мынабысын биз жасаганбыз деп айтып чарчап бүттүк. Ал болду, лунокод жарабай калган качан эле. Азыр кичинекей чиптер менен жасалган аппарат эмелер иштеп калды да. Алуу сүрүшүн иштеген ОКБ2 деген берди. Эми кыскасы биздин силер айткан компетенттүүлүктү ишке ашыруучу бул күчтөр көп экени жөнүндө сүйлөштүк. Анан биз эң негизги нерсебиз биздин 100 000 мугалимибиз. Булар эл аралык деңгээлде өздөрү кичине тыңыраак жашайм десе, эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун ичине кире алам десе, дүйнөнү кыдыргысы келсе, айрыкча министерстводо иштегендер, райондо иштегендер, мектепте иштегендер, отура түшү элде. Чыгып кетиш керек, дүйнөнү кыдырыш керек. Көрбөстөн туруп кантип бери отуруп алып мындай идеалдуу мектепти жасат. Компетенттүүлүктөн ошол жерден чыгат. Компетенция биздин башкаруу чөйрөлөрдөн башталыш керек. Менен башталыш керек, башкабыздан башталыш керек. Ошондуктан мен эми сындаш үчүн келген жокмун. Бирок мен ичимде күйүп жүргөн нерселерди айтканда, андан кийин ата-энелер бар. Кыскасы 8 миллиондун төгөрөгүндө ушул маселеге күйчү адамдарыбыз бар да. Күйбөгөндөр көп болсо 100 000 чыгат. Баары боло берет. Кой деп оппозиция болом, мындай болом дегенче. Түшүндүрүп келгенде ата-энелерибиз, окуучуларыбыз, анан негизгиси 100 000 мугалим, анан кийин жаңы 2372 директорубуз бар, 50-60 частный мектеп бар, завучтары бар, илимпоздорубуз бар. Мына декабристтер чыккан элге түшүндүрүп келейин деп. Народниктер чыккан. А бизден үчүн чыкпайт. Жол кире, бир нерсесең жол кире жок дейт. Айлыгым жетпейт. Айлыңа барасың акыры. Ломоносов жөө чарыкчан барган Москвага. Жолдо жөө кетип батып чарыгы жылтырганда бир балык жүктөгөн бир арабанын ичине, бочканын ичине кирип жатып алган. Барып 1 ай жууганда чыкпай койгон. Жыйынтыгында Ломоносов эмне кылды мисалы үчүн?
Bizde her bir Kırgız Lomonosov bola turgan emesi o geninde var. Biz jönökөй эл emesmiz da. Oşon üçün biz esenkiga үлgü bolчу el Kırgızlar. Al Kırgızlar olduğu için biz bilimdi, ilimdi, bizi karap turup ondan keyin başka komşu mamleketler үйrөнөt. Hazır köp nersebizge үйrөнüp atat. Mına hazırkı korrupsiya menен күрөшүш başka boyunca Kırgızstanda başlandı. Komşu ülkelerde 3-4 yıldan keyin başlanıp atat. Daha başkalar bilim boyunca da biz oşondoga çıga alabız. Oşoндуктан бул көп эле трагедия эмес. Мен баягыдан бери катуураак айтып койсом кечирим сурайын. Бул эми бир тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Биз өзүбүздүн ички кухняда ачык сүйлөп бири-бирибизге кичине тийишип алышыбыз керек. Намыска келгенде канжыгага сынга бутту байлап коюп, душманды сайып туруп, өлтүрүп турган өзү өлгөн. Бул Кыргыз, башка бир улутта жок мындай.